Эми жакшылык иштердин арасынан туугандар садаканын фарз деңгели бар, эң жогорку деңгел. Муну пенде сөзсүз түрдө бериш керек. Анан эң төмөн деңгели бар мустахаб. Фарз Аллах Таала милдеттендирген, аны сөзсүз түрдө пенде бериш керек. Аны бербесе Аллах алдында күнөөкөр болот. Бул закат деген садака. Кээде түшүнүксүз болуп калат да, садака менен закаттын кандай айырмасы бар? Бардыгы садака. Бардыгы Аллах алдында далилдөө болуп эсептелет. Бирок закат деген бул фарз болгон садака. Садаканын фарз деген түшүнүгүнө кирет. Ал эми садакатул фитр, ушул фитр садакасы эмне, ороза фитр деп коет. Бул эмне дегенде, бул дагы садака, бул важип болгон садака. Орозо бүткөндө орозонун кээ-бирки кемчилдиктери ушул калган нерсе менен толуктансын деп бериле турган, бизге милдеттендирилген важип түрдөгү садака. Дагы кандай садакалар бар? Дагы биз курмандык кылганда булардын бардыгы важип болгон садака. Эми жерден чыккан нерсе, бул закат, бул фарз болгон садака. Азыр иншалла садака тууралуу аяттарды айткан убакта дагы ордунда айтабыз. Ушуну түшүнүңүздөр, садаканын ичине кирип кетет. Эң жогоркусу фарз, эң төмөнү бул мустахаб. Бирок мустахабты кылып туруп, фарзды аткарбай койгон болсо, бул пенде сөзсүз түрдө Аллахтын алдында жооп берет, сөзсүз түрдө берилиш керек. Бул тууралуу эми бүгүн иншалла коркутуу иретинде келген аят хадистерди окуйбуз. Ага биздин убактыбыз бир аз тартыштык кылат. Болгондо кызыктырылган аят хадистерди гана айтайбыз. Биринчи садака тууралуу айта турган хадис Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Рамазанга тиешелүүсүнөн баштайлы. Ман фаттара рамазана иманан ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min замби. Кимде ким ыйман келтирген абалда, ыйман менен Аллахтан соо үмүт кылып ач адамды тойгозгон болсо, ач адам ким? Рамазанда орозо туткан адам. Орозо кармаган адамдардын оозун аштырса, фаттара деген ооз аштырган болгон болсо, гуфира лаху ма тaqaddama min замби. Анын мурдагы өткөн күнөөлөрдүн бардыгы кечирилет. Немне менен? Ифтар кылып бериш менен. Албетте ал нерсе дагы бир шарт кылынат. Ифтарда жалаң байлар чакырылбаш керек. Эми орозо кармоочулар чакырылат. Бирок анын ичинен муктаждары дагы ортосунда жалпы чакырылат. Бирок тандап туруп чакырылган болгон болсо, бул жаман көрүлгөн отуруш. Кээде болсо болот. Мисалы, кээде өзүнүн досторун бир чакырып сыйлап коюн, ооз аштырайын, же туугандар чакырайын десе, туугандардын бардыгы бай болсо, достордун бардыгы бай болсо, ал эчтеке эмес. Бул дайым орозодон мурда деле кээде топтолуп, аш жеп турган, топтолуп турган катарына кирет. Бирок атайын орозонун соогун аламын, же болсом андан мурда да бир ашты тойгозомун деп туруп, ошол максатта, аш берген максатта бөлүп чакырган болгон болсо, бул жаман көрүнгөн отуруш болуп эсептелинет. Бирок арасында келсе эчтеке эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан: "Ман фаттара саиман кана лаху мислу ажрихи, гайра аннаху ла янқусу мин ажри саим шай'ан." Кимде ким орозо туткан адамдын оозун аштырса, орозо туткан адамдын соогуна барабар соо болот. Ушунча адамды мисалы ооз аштырса, ушу ажакелерибиз ооз аштырдат да мисалчы. Ошол ооз аштырган адам ошол күнү бир жамааттын бардыгынын соогуна барабар болду. Канчта адам болсо, 40 адамды ооз аштырса, 40 адамдын канча соо алса, эртеден кечке орозо кармаган. Ошонун барабарында соо болот. Анын орозо тутуучунун соогунан кемитпей алат. Мен орозо кармап, канча орозо кармасам, ооз аштырган адам ошого мен канчалык соо болсом, ошого барабар кылып берилет. Жана ооз аштыруу дегенде кандай? Орозо туткан адамды тойгозсо. Алар ражих, ушул ахлил илим алымдар айтат, бул орозо туткан адамды тойгозгон болсо. Ооз аштырганда өзү негизи эч нерсе таппай калса, суу берип койгон болсо, курма берилсе деле ооз аштырды эсептелинет. Бирок мындай түшүнүк келбесин. Үйүңүздөргө ихсан кылып чакырдыңыздар, ифтар кылдыңыздар, аш шорба кылдыңыздар, бирок элдер кеч калып келди. Бир 5-6 адам жолдон ооз ашып келди, кеч калып келди. Же болсо мечитте намаз окуп туруп барды, оозду мечиттен ашып калды. Соонан эч кандай кемибейт туугандар. Анткени ооз аштыруунун соогу аны тойгозуу менен болот. Курсагын тойгозду, демек соогун алды.
Ал биринчи бирөө келип шылданып келип суу бере койсо, курма бере койсо, соо ошого өтүп кетет деген кыжалчык болбосун. Анткени орозонун соогун алган адам сөзсүз түрдө аны толук тойгозгон менен болот. Жана дагы биз Рамазанда кылына турган иштерден, бул кайрымдуулук иштерден эмне кылынат? Оорулуу адамдарга жардам берген. Жана адам өзү ооруп аткан болбосо дагы эң биринчи себептерден пайгамбар айткандай, "Дау мардакум бис садака." Силер ооруларыңарды садака менен дарылагыла деген. Ооруну эң биринчи дарыдан же дарыгерден эмес, биринчи кайрымдуулуктан баштаңыздар. Илгери ата бабабызда ушундай жакшы нерсе бар эле. Палан көп ооруй берсе, кошуна колуңдорду чакырып, тамак берчи, же болбосо нан жабып, нан таркатчы. Бул садака менен балени кайтарат. Ошол эле маалда ооруну да кайтарат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, силер ооруңарды садака менен дарылагыла деп. Анан Куранда Аллах Таала Куранда бизге аябай керектүү болгон бир буйрукту айткан, аятты айткан, эскертүүнү айткан. Кээде ушул садака жөнүндө аят келгенде, же болбосо буйрук келгенде, биздин жаныбызда турган карин, шайтан дайым биз менен биригип турат. Бирден шайтан бириктирилип берилген. Дайым шек салып турат. Биринчи шек азайып кетет, кыйналып кетет, же болбосо бир эле сенин милдетиң эмес, же муну берип койгон болбосоң, эртең сен таппай каласың деген ой калат. Аллах Таала Куранда айтат, Бакара сүрөсүнүн 268 аят. Инна шайтан яидукумул факра ва я'мурукум бил фахша. Чындыгында шайтан силерди кедейлик менен коркутат. Азыр берсең кыйналасың. Жана жамандыкка буйруйт, бузукулукка буйруйт. Валлаху яидукум магфиратан минху ва фадла. Аллах Таала силерге уада кылат, кечиримди уада кылат. Ошо кайрымдуулукту кылгыла, артынан кечирим болот, жана силерге артыкчылык көбөйтүлүп берилет. Валлаху васиун алим. Аллах Таала бардык нерсени кең кылып берүүчү, Аллах Таала бардык нерсени билет. Урматтуу жамаат, сахабалар орозо айында ушундай жакшылык иштерге бекем болгон, садакадан сырткары казаттар болобу, намаз болобу, орозо болобу, тууган урук менен барды келди кылабы болобу, бардыгын ушул Рамазан айында кылган. Ошондуктан зекет бере турган адамдар дагы ушул зекетин Рамазанга тууралап туруп Рамазанда берген болгон болсо, жакшылык ишке кайра жакшылык. Анткени Аллах Тааланын рахматы жаап турган ай, Аллах Тааланын берекеси жаап турган ай болуп эсептелинет. Мына мечитке акча жыйналып атат. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, биз өзүбүз мечитибизди жаңылоо менен ошого болгон нерсени, мына бул жакта ажекебиз айткандай эле, мажбур жок. Кайсы нерсе мажбур экенин биз айтабыз азырчы. Сөзсүз түрдө бериш керек экен. Муну берсеңиздер Аллах Таалага жакындайсыздар. Аллах Таала өзүнүн пендесин ушундай хадисте айткан, пендем өзүнө милдеттүү эмес, нафил садакалар менен, нафил ибадаттар менен мага жакындай берет, акыр аягында эң сүйүктүү пендеси болуп калат деген. Ал эми милдеттүү түрдө бериле турган нерсе биз азыр айтып аткандай эле фарз болгон зекет. Зекет туугандар эскертүү иретинде айтып коелу, алтын менен жана күмүш менен эсептелинет. Нисап деп коет. Бир чек бар, мул чектен өткөнү бай эсептелинет дагы, бул зекет бериш керек. Бул алтын менен күмүш бир эсеп болот. Мал кой бир эсеп. Жерден чыккан нерсе бир эсеп. Эми көпчүлүгүбүз азыр шаарда турабыз, мал кой, жерлерди айтпай эле коелу, керегин айтайлы. Алтын, күмүштүн эсеби менен нисапты айтып коелу. Нисап туугандар алтын менен айтканда 20 мискал, пайгамбарыбыздын убагындагы эсеп өлчөм. Азыркы биздин эсеп менен 85 грамм алтын. 85 грамм алтын таза алтын болсо, бул адам зекет бериши ага фарз болуп эсептелет. 85 грамм алтыны бар. Бул алтыны бир жыл бою чөнтөгүнөн түшпөй жүргөн болсо, азайбай жүрсө, бул фарз болуп эсептелет. Муну азыркы учурда алтын менен эсеп болбойт, аны ошого барабар акчасы болсун. Ал кантип эсептейбиз? Ушул жерде дагы аябай көңүл буруп коюңуздар. Көпчүлүгү шашып кетет.
Пайгамбарыбыздын убагындагы 20 мискал азыркы убактагы 85 грамм болот экен. Демек 85 грамм деген 585 пробадагы алтын 2850 сомдон эсептегенде ушунча сом акча болот экен деп шашып кетти. Андай эмес туугандар. 585 деген алтын бул пробасы аз. 58,5% алтын, калганы темир же коргошун болуп эсептелинет. Таза алтындын 85-и болуш керек эң азы нисап болуш үчүн. Ал деген кандай окулат? Математика менен көбөйтөсүздөр. Көбөйтүп эсептегенде азыркы 585 проба менен болсо 140 грамм алтынга барабар болгон болсо, 140 грамм алтын ошо 585 пробада 406 миң сом пул болот. Кимдин 406 миң сомдон жогору акчасы болсо бир жыл бою, бул магазинде айланган оборот болобу, машина алып саткан оборот болобу, үй алып саткан оборот болобу, кандай болсун, чөнтөгүндө айланып турса, же телефон алып саткан болобу, кандай болсун, бул бай адам эсептелинет дагы зекет берилиши милдет. Муну менен эсептесек, көпчүлүгүбүз али зекетке нисабыбыз жете элек, али бай эмес экенбиз деген эсеп болот. Күмүш менен эсептегенде бирок дээрлик барыбыз жетип калат. Имам Абу Ханифа айткан, пайгамбардын доогунда күмүш менен алтын валюта болуп турган. Кайсы биринен эсептегенде кедейлерге жакшыраак болсо, анда ошо менен эсептегиле деген. Күмүш менен эсептегенде туугандар 600 грамм күмүш болсо, 600 граммы сом менен эсептегенде 31 миң сом акчасы бар болгон болсо, бул зекет берүүчү бай адам эсептелинет. 31 миң сом акча көбүздө бар, туугандар. 31 миң сом жөнөкөй жайма базарда картошка алып саткан соодагерде дагы эң азы 50 миң сом оборот болот. 50 миң сом түшпөй оборотто жүрөт. 100 миң сом, 80 миң сом, 70 миң сом, 200 миң сом болуп көтөрүлүшү мүмкүн. Өтө үйүнө иштетип бергенде, бир жака иштеткен убакта дагы 50 миң ылдый түшпөй жүрөт. Бул адамдардын бардыгына күмүш менен эсептегенде туугандар, бул зекет бериш милдет. Чекеден чыгып калат да. Ошондуктан бир sıra өзүңүздөр бир эсептеп коесуздар, эгерде мойнуңуздарга жүктөлгөн карыздан сырткары 31 миң сомдон өйдө болуп турган болсо, сиздер байсыздар, аны бай деп шарият белгилеген зекетти чыгарасыздар. Анан зекет чыгарыш керек дегенде эле чочулабаңыздар. Зекет эң арзан, эң жеңил кылып берген Аллах Тааланын фарызы. Биз бир күндө 5 эле убакыт намаз окуйбуз да. 15 мүнөттөн кеткен убакта 1 саатка жетпеген убакыт намаз окуйбуз. Ошол сыяктуу зекет 40тан 1 гана берилет. Рубул ушур деп атат. 40тан 1 деген 2,5%. Кимдин 100 миң сом оборот болгон болсо, бир жыл айланганда, былтыркы Рамазандан бери эсептегенде, быйыл 2,5 миң сом эле берет туугандар. Ону 3-4 адам отурса, чайханада жеп кое турган эле акча алчы. Буну өтө эле бир кыйналбаш керек. Ошондуктан аракет кылып, мен алхамдулилла мынау зекет берүүчү адамдардын катарына кошулдум, берейин деп берип, Аллахтын алдына даражаңыздарды көтөрө алыңыздар. Анткени аз эле. Болбосо биз ар бир товар саткан сайын 8%дан берип атабыз налогту жөн элечи. Туурабы? Мисалы магазин иштетесизби, эмне кыласыз? Машина сатсаңыз деле оформление кылганда 8% кетти ушул акчанын içинен. Не кылсаңыздар, товар сырттан алып келсеңиздер 8%дан берип атасыздар. Аллах Таала 2,5%ды фарыз кылды. Бир жылда бир эле жолу туугандар. Жеңил эле экен? Жеңил. Буну жеңил алыңыздар. Бул нерсе милдет. Ким бербесе Аллахтын алдында кыяматта жооп берет бирокчу. Кээде биз 8%дан күн сайын дагы беребиз. Анткени товар айланып атпайбы күн сайын. А бирок Аллах Таала айтат, силердин айланган товар оборотуңардагы акчанын bir жылда bir эле жолу 2,5%ды берсин. Бергенде эмне болот? Аллах менен болгон пенделик, өзүңүздөрдүн чындыгыңыздарды тасдыктап бересиздер. Мен Аллахтын кулумун мына бердим депчи. Ошондуктан 31 миң сом менен сиздер бай эсептелинесиздер десек, ого кыжаат болуңуздар. Аллах Таала сиздерди негизи бай кылсын. Негизи күмүштүн курсу аябай түшкөн. Ошол курс менен эсептегенде азыр 31 миң сомдон нисапка жетип атат. Аллах Таала баарыбызды мына ушундай кайрымдуу кыла турган пенделерден кылган болсун. Анан экинчиси садака фитр. Бул
орозо бүткөндөн кийин бериле турган бул важип садака. Муну айт намазы окулганга чейин берилиш керек. Буну жеңил кылып Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы атайын сайттарга дагы чыккан, телефондорго да келип атса керек мындай сүрөттөр мененчи. Ким кудуретине жараша кылып бере берет. Мисалы, будай менен эсептегенде ошол жарым са 1 килограмм 600 грамм будай 50 сом базар баасы боюнча. Ар бир адам будай менен берем десеңиздер 50 сомдон бериш керек. Үйдө 10 адам жашасаңыздар 500 сом бериш керек. Бул важип садака туугандар. Эгерде мейиз менен берем десеңиз, мейиздин баасы кымбат. Мейизден дагы 1 килограмм 600 граммдыгы 636 сомдон. Эгер бирөө кымбатыраак валютасы менен берейинчи, көбүрөөк садака кылайынчы десеңиздер, мейиз менен эсебин чыгарасыздар дагы 636 сомдон ар бир адамга. Ошондо 10 адам болсо 6360 сом болот. Эгерде сиздер эме менен бере турган болбосоңуздар, ун менен бере турган болсоңуздар, унду дагы киритет, анткени азыркы учурларда будайды